Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Маданият тарых телеканалында кайрадан түз эфирдеги сүрөттөр сүйлөт берүүбүздүн кезектеги чыгарылышы башталды. Бардыгыңыздарды экранга жакыныраак келүүгө чакырабыз. Анткени бүгүн бизде студиябызда атайын чет өлкөдөн келген меймандарыбыз бар. Темабыз болсо Корей сүрөтү Кыргызстанда деп аталат. Жалпы ушул сүрөт өнөрүнүн өкүлдөрү, күйөрмандары жана маданият өкүлдөрү жакшы билгендей эле 14-апрелден баштап Эмен багында Кореядан келген сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Ошол жерге эмгектерин алып келген бүгүн биздин студиябызда меймандарыбыз бар. Сүрөтчүлөр, алды менен биз ушул студиябыздын кадырлуу меймандарын тааныштырып өтөлү. Студиябызда мейманда Гапар Айтиев атындагы Көркөм сүрөт өнөр музейинин маркетинг бөлүмүнүн илимий кызматкери, Корей сүрөт көргөзмөсүнүн уюштуруучусу Мурзабек Канат уулу бар. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Андан кийинки келген мейманыбыз болсо Кореядагы кол өнөрчүлөр ассоциациясынын президенти Пак Кёнбе. 네, 안녕하십니까? 박경배입니다. Кийинки мейманыбыз болсо аталган ассоциациянын президенттин орун басары Чве Хи Джонг. 네, 반갑습니다. саламатсыздарбы? 최인자입니다. Кийинки мейманыбыз болсо мына ошол биз жогоруда айтып өткөн Кореядагы кол өнөрчүлөр ассоциациясынын мүчөсү Юн Кук Джонг. 안녕하세요. 소클록 센터장 윤옥준입니다. Кийинки коногубуз болсо бизде мына ушул меймандарыбызды кыргызча сөздөрүн кыргызчага которуп бере турган котормочу Айзат Айдарбекова. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына эми 1 саат бою сиз биздин темага көмөктөшүп жардам берип сөздөрдү которуп жардам бересиз деген ишеничтебиз. Алды менен саламатсыздарбы, учурашып алсак, жалпы кыргыз эли менен амандашып алса болот экран аркылуу меймандарыбыз. 지금 인사부터 하시면 된대요. 네, 인사. 네. 아까 제가 번역을 안 해봐서. 네, 한국의 한국실용미술협회 회장 박경배라고 합니다. 미스터 박견배, Кореялык көргөзмөнүн ассоциациясынын президенти. Мына ушул иш-чаранын уюштуруучусу дагы бар биздин студиябызда. Тагыраак айтканда Мурзабек уулу Канат. Эми сизден баштасак маекте. Бул иш-чаранын максаты эмне? Корей сүрөт көргөзмөсүнүн ушуга токтолуп берсеңиз алгач. Саламатсыздарбы? Биринчиден, бул көргөзмөнүн максаты негизи ушул ар бир элдин маданиятын биздин жалпы журтка сунуштоо, башка элдер менен биздин маданиятты салыштырып, ушул максатта биз ушу көргөзмөнү уюштуралы деп чечкенбиз. Андан тышкарыда буларда аябай кызыктуу графика өнөрлөрү бар. Ошолор менен биздин Кыргызстанда графиканын алдыңкы сүрөтчүлөр менен аралаштырып, ошол көргөзмө ачтык. Азыркы тапта ушул көргөзмө ушул маданияттар байланышуу. Буга чейин көркөм сүрөт өнөр багытында алака байланыш болду беле ушул чет өлкөлүк Корея менен? Негизи Корея менен бул менин ишимде биринчи жолу болуп атат, бирок буга чейин башка элдер менен ушул маданият чөйрөдө байланышуулар көп эле болуп жатат. Анткени адамга ар бир улуттун өзүнүн маданияты болот, ошо менен башкаларга жайгылтуу максатында ушундай байланыштар көп болот да, чыгармачыл адамдар менен. Ал эми студиябыздын меймандарына, алыскы өлкөлөрдөн келген, Кореядан келген меймандарыбызга суроо узата турган болсок, кандай эмгектерин алып келишиптир бул жака? 여기 키르기스탄에 오실 때 어떤 작품들을 가지고 오시는지 좀 얘기해 주실 수 있느냐고. 예, 저희 한국실용미술협회는 8개의 분과가 있는데요. 그 중에서 2가지의 분과를 가지고 왔거든요. 자, 하나는 지금 앞에 보시는 콘테 초상화라고 해서 인물을 좀 더 회화적으로 표현할 수 있는 작품을 가져왔고요. 또 한 가지는 민화라고 해서 저희 나라 전통 그림을 좀 더 현대적으로 이렇게 재해석한 창작 작품들을 가지고 나왔습니다. Бул ассоциацияда бардыгы болуп 8 программа бар дейт. Биз алардын ичинен 2 түрүн алып келдик Бишкекке дейт. Биринчи астында турган адамдын бетин түзүлүү эмесин сүрөт көргөзгөн картиналар, анан экинчиси Корея маданиятынын графика түрүндө көргөзгөн мындай полотнодо жасалган сүрөттөрдү алып келдик дейт, 2 түрүн. Жалпы канча сүрөтчү келиптир биздин өлкөгө ошондо? 몇 명이 오셨는지 화가들은 합쳐서 여기로 몇 명이 오셨는지. 여기 현재 지금 참여한 작가는 6분이 다 같이 오셨는데요.
이 전시에 참여한 한국 작가들은 33분 예, 같이 참여하셨습니다. Кыргызстанга сүрөтчүлөрдөн 6 адам келишти. Анан бирок көргөзмөлөргө коюлган сүрөттөрдүн авторлору бардыгын бириктиргенде 43 адамды эсептейт. 43 сүрөтчүнүн сүрөттөрү алып келинди бул жака. Айтсаңыз, Канат мырза, мына ушундай иш-чараны уюштуруу кыйынга турса керек. Уюштуруу жагы кандай болду? Кантип айланышып калдыңыздар сиздер бул тарап менен? Негизи бул иштин башы бул ассоциациядан өкүл келип, бул январь айында башталган. Ошол ассоциациядан бизге бир адам кайрылып, ушул бизде ушундай ассоциация бар. Кореянын маданиятын ушул Кыргызстанга тааныштыралы деди элек, ушул максатта көргөзмө уюштурсак жакшы болот эле деген суроолор болду. Анан биз ошол сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында кандай кылсак болот, кандай шартта болот, кайсыл жерге өткөрсөк болот. Ошол тапта биздин кооператив атына көркөм сүрөт өнөрү ремонттоо азыркы тапта Оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Оңдоп түзөө иштери жүрүп аткан. Анан ошол тапта ошол Дубовый парктагы картинная галерея ошол тапта иштеп аткан болчу. Анан ошол жерде азыр көргөзмө болуп жатат да. Көрүүчүлөрдүн саны кандай болуп атат? Кызыккандар? Кызыккандар көп. Анткени бул көргөзмө жеке эле ошол сүрөт көргөзмө эмес, мындайча айтканда мастер класстар менен да уланат. Башында ошол көргөзмө ачылганда Корея өлкөсүнүн бизде эл өкүлү ошол көргөзмөнү ачып, андан кийин ошол келгендерге мастер-класс болгон. Кичинекей балдарга, кишилерге ошол мастер-класс болуп, анан аябай кызыктуу болуп, эл көп келди да. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Сиз мүмкүн болсо сурап берсеңиз, мисалы, Кореяда көркөм сүрөт өнөрүнө кызыккандар деги эле ушул кол менен жасалган эмгекке кызыккандар кандай экен? Бизге келип бул көргөзмөгө катышып, кандай жыйынтыкка келип атышыптыр? 한국에서 그런 미술에 관한 사람들이 많으냐고, 또 여기 와서 어떤 느낌을 받으셨냐고. 한국에서는 저희 한국실용미술협회에 소속된 강사는 한 50명 정도. Кореяда ошол ассоциациянын уюштуруучулары, лекторлор, сабак үйрөткөн адамдар бардыгы биригип 50 адамды түзөт дейт, окутуучулары. 전국적으로 교육 수강 회원은 3,000명 정도. Кореяда окуйбуз деп кызыгып келген адамдардын саны 3000ден ашат дейт азыркы убакта. Биздеги сүрөттөрүн көргөндө көрүүчүлөр келди да, кандай кабыл алыптыр? Жыйынтыктар кандай болот өздөрүн ошол сүрөт көргөнү келгендерге? 여기 전시회 우리 현재 키르기즈 사람들은 어떻게 받아들이는 거예요? 결과는 어떻게 나왔는지 얘기해 주실 수 있는지. 이제 여기 민화 같은 부분은 상당히 전통이 있으니까 여기 분들이 보는 게 좀 특별하다. 그런 데 관심이 많은 것 같고. Улуттук сүрөттү көргөндө, графический сүрөттөрдү көргөндө кыргыздар аябай өзгөчөлүгүн көп байкашты дейт. Башка мамлекеттерге караганда, башка маданиятка караганда өзгөчөлүгү менен кызыктуу болду деп ойлойбуз дейт. Ал эми студиябыздын дагы бир мейманы Юнук Джинг мырзага суроо берсек, бизде ушул Сокулукка атайын окутуу борбору ачылуу пландалып жатат экен. Корей багытындагы сүрөттөрдү баягы жайылтуу максатындачы. Деги эле бул окуу борбору кимге таандык, бул идея эмнеден улам пайда болду? Эмне болгон окуу борбору түзүлүп атат, ушул жөнүндө маалымат алсак деп турабыз. 그 사장님은 여기서 서울에서 오픈하려고 하는 프로젝트, 거기에 학원이잖아요. 어떤 목적으로 하실 건지 거기에 대해서 좀 설명을 할 수 있는지. 소콜록 선교센터는 이제 스웨덴 계층들한테 한국의 전통 문화를 알리고 스웨덴 전통 문화를 알리고 이 재능을 배워서 생활에 적응할 수 있게끔 하기 위한 것을 가르치기 위해서 학원을 갖다 준비하게 되었다고. 네.
Бул проект Сокулуктагы ачыла турган окутуучу борбор, окутуу борбору жөнөкөй адамдарды ушу биз азыр представительдер келген эмелердин предложениясы аркылуу, сунушу аркылуу карапайым калкты ошол сүрөт тарта турган талантын табып дейт, ошону сүрөт кол өнөрчүлүгүн үйрөтүп, анан ошо аркылуу иш табышка жардам беребиз дейт. Ошону өнүктүрүүгө жардам беребиз дейт ошол центр аркылуу. Ал эми көргөзмө жөнүндө айта турган болсок, биздин негизги темабыз ушул Корея сүрөттөрү Кыргызстанда деп атпайбызбы? Мына биздин алдыбызда турган Кореядан келген сүрөттөр эмнеден улам, эмне деген кагазга түшүрүлгөн, кандай эмгек кыйынчылыктар менен жаралган экен, эмне деп аталат экен, ушул жөнүндө маалымат алсак. 전시회에 대해서 물어보고 싶은데 이 민화나 그런 그림의 기술은 어떻게 하는지, 그래서 어떤 힘이 들고 어떻게 활동 이런 작품이 나오는지 얘기해 주셔야지. 배우는 분들이 보통 이런 민화 같은 경우는 한 1년 정도 이상은 해야 되고, 그리고 초상화 같은 경우는 6개월 이상이면 기술적인 부분은 끝나요. 그런데 이분들을 사회에서 이것을 사용하자고 하는 분들을 지속적으로 그분들과 소통하고 관리해서 실력을 유지하고 더 널리 많이 알리는 그런 목적이 있다. Бул азыр биз алып келген эки түрүн айтып берсек, кол өнөрчүлүк маданиятын түшүрүлгөн, графика түрүндө түшүрүлгөн сүрөттү 1 жылдан ашык үйрөнүш керек дейт. Ошол эмгекти тартып бул биринчи мына эки чекеде турган эмгекти, анан ортодо адамдардын сүрөтү түшүлгөн 6 айдан ашыгыраак үйрөнүш керек дейт. Анан ошолор үйрөнгөндөн кийин ошо өздөрүнүн сүрөттөрүн дагы сатканга, ошол аркылуу акча тап, иштеп мындай доход алыш үчүн, кошумча акча табыш үчүн жардам болот дейт. Деги эле Кореяда сүрөтчүлөргө болгон суроо талап кандай экен? Көркөм сүрөт өнөрү кандай бааланат экен Кореяда? Кийинки меймандан сурап берсеңиз. 이사님한테인데 한국에서 이런 작품들은 시민들, 보통 사람들은 어떻게 받아들이는지, 많이 사고 있는지 그런 거. 그러니까 이 민화는 저희 전통 내려오는 한 분야이기도 하지만 이 민화, 이 그림에는 다 이렇게 상징적인 의미가 있어요. 그래서 이렇게 집에 복을 불러들인다거나 우리 집안에 안 좋은 것을 이렇게 애군을 막아준다는, 나쁜 기운을 막아준다는 그런 다 뜻들이 있는 그림이어서 이거를 장식화로도 많이 사용을 하시고, 예, 그렇게 계속 전통적으로 내려왔던 그림이어서, 예, 지금 또 계속 발전하고 있는 단계이고, 이게 예전 그림이기 때문에 지금 이렇게 보시다시피 생활용품으로도 많이 변화해서 이렇게 스탠드나 뭐 예를 들어서 이렇게 뭐 부채나 이렇게 해서 더울 때 하는 이런 식으로 활용도도 많이 높기 때문에 많이 생활화되어 있다고 보시면 되겠어요. Кореяда ушундай көргөзмөлөр, кол өнөрчүлүк аркылуу чыккан как произведение, ушундай иштерге, эмгектерге талап аябай чоң дейт. Анткени бул искусство байыркы ошо маданиятын чагылдырган сүрөттөр үчүн бардыгына кызыккан адамдар көп дейт. Бул сүрөттөрдүн өзгөчөлүгү жөн эле сүрөт эмес, ар биринин өзүнүн смысл кандай мааниси бар дейт. Ал мааниси, мисалы үчүн кээ бир сүрөттөр үйгө жакшылык алып келет, бакыт алып келет, кээ бири байлык алып келет турган мааниси бар ичинде дейт. Кээ бир сүрөттөр үйдөгү жамандыктан коргойт, башка жактан келген жамандыктардан коргойт деп, ошондой традициялар. Бул жакта ошондой ишенимдер менен сүрөттөрдө үчүн ошондой элдер көп кабыл алат. Анан көргөндө эле мындай лампаларга сүрөткө түшүндүрүлгөн, веерге сүрөткө түшүрүлгөн, ошон үчүн дайыма колдонуп жүргөн нерселер үчүн көп эле суроо эмелер көп дейт. Рахмат. Эми айтсаңыз, Канат мырза, мына ушундай өнөрлүү адамдарды чогултуу Кыргызстанга алып келүү, эмгектерин бул жактагы көркөм сүрөттүн өнөрүнүн баалагандарга, деги эле сүрөт өнөрүн сыйлагандарга чагылдырып берүү үчүн кыйынчылык эле болсо керек, мындай бул адамдардын башын бириктирүү. Деги эле көргөзмө кандай кыйынчылыктар менен ишке ашты? Бул негизи адамдын калоосунан болот экен. Эгерде ошол
Бул уюм аябай эле Корея өлкөсүндө аябай чоң эле уюм экен. Ошол булар өзүнүн пландарын бизге январь айында эле келип айткан ушундай кылабыз деп. Ошол таптан баягы өзүнүн программа түзүп алгандай эле бир этаптан экинчи этапка өтүп ушул акыбалга келип да азыркы сүрөт көргөзмө ачылып отурат. Анан негизи жумуштун көбү бул тарап аткарды. Биз Кыргызстан кабыл алуучу тараптан баягы уюштуруу жагынан переводчица, транспорт маселеси, ушул залдарды жайгашкан жерлерин билип берүү, ушундай жумуштарды аткардык. Жумуштун мындайча биринчи бөлүгүн ушул көбүнчөсү өзүлөрү аткарышты да. Бизде биякта бизде болгон маалыматты буларга жеткирип берүү анан булар өздөрү аткарышты. 편하게 있도록 열심히 했대요. Биз Корея мамлекетин ушу кооз шаарлар менен курчалган башкача бир элестетип келебиз да. Анан кандай Бишкекти көрүп кандай кабыл алышыптыр, деги эле кыргыздын маданияты менен таанышкандан кийин көз караштары кандай болуптур, деги кыргыздар жөнүндө биз жөнүндө мурда маалыматтар бар болчу экен. 우리는 현재 키르기즈 사람들은 한국을 너무 멋있는 도시들 이렇게 상상하고 알고 있는데 근데 손님들은 여기 오실 때 어떤 감정이었는지 기대가 어떤지 한국은 말씀하신 것처럼 멋있고 화려한 도시인 것도 맞는데 제가 여기에 와서 이제 제일 처음으로 좋았던 느낌은 이제 한국은 뭐든지 지금 급격히 발전을 하면서 다 생활 패턴이 빨리 이렇게 가거든요. 근데 여기 와서 보고는 모든 사람들이 찬찬히 여유 있고 다 행복해 보이고 하는 것들을 보면서 굉장히 편안함을 느끼고 옛날 고향에 온 듯한 그런 느낌? 예, 그래서 아주 편안하고 좋았습니다. силер билгендей ошо Кореяда чоң зданиялар, ошондой шаарлар көп дейт, анан как-то суета. А бул жерде биринчи келип биз байкаган Кореяга окшоп, Корея эмне үчүн мындай өнүгүп атат, алар бат-баттан дайыма тез жүргөн үчүн, бул жерде элдер шашпаган үчүн, жүрөгү кенен эч жака шашпай, как свободно жүргөн үчүн, эркиндиги мага аябай жакты дейт. Мен бир өзүмүн ата мекениме келгендей болдум дейт. Айылга мындай ошо эркин өзүң кабыл ала турган жерге келгендей болдум. Аябай жакты мага дейт. Бизде болсо кыргыз элинде таланттуу сүрөтчүлөр абдан эле көп. Сиз өзүңүз да жакшы билесиз муну кыргыз болгондон кийин. Анан маалыматтар бар бекен биздин Кыргызстандан чыккан сүрөтчүлөр жөнүндө? Кимдерди таанышат экен? 여기 키르기즈스탄에 그 화가들이 너무 많은데, 재능 있는 화가들이 많은데 그런 화가들의 좀 정보가 있는지, 누구인지 알고 있는 사람들이 있는지. 전시회 하는 날 협회 관계자들이 회장님과 몇 분이 오셨어요. 이름을 잘 기억 못 하겠는데 그분들께서 향후 교류를 하자는 제안을 했고 그리고 공사 중이라서 미술관에 들어가 보질 못했어요. 그래서 밖에 상설 판매장을 통해서 여기에 유화 그림의 수준이나 이분들의 그 생활 환경 이런 것들 엿볼 수 있어요, 간단하게. ошол биздин көргөзмө ачылган күнү Кыргызстандагы дагы ассоциациянын президенти келди, дагы көп эле художниктер келди, биз тааныштык дейт. Анан дагы алдыдагы иш аракеттерди сүйлөштүк. Ал жерде азыр ремонт учуру экен, биз көп картиналарын көрө албай калдык, сүрөттөрүн дейт. Анан бирок ошол эмен багында ошол жеринде да көргөзмө болот го, мындай свободный художниктер койгон көргөзмөдөгү сүрөттөрдү биз байкап көрдүк дейт, кандай түшүрүлгөнүн. Ошол жерден көп сүрөттөрдү көрө алдык дейт. Абдан жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маданият Тарых телеканалындагы сүрөттөр сүйлөп берүүбүздүн түз эфирдеги берүү чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз болсо Корея сүрөттөрү Кыргызстанда деп аталат. Эгерде программабызга болгон сунуш пикирлериңиздер же болбосо студиябыздын меймандарына болгон суроолоруңуздар болсо, экрандын алдында жазылып турган телефон номерлары аркылуу байланышсаңыздар болот. Айтсаңыз эми, Канат мырза,
Сиз бул иш-чаранын артында абдан көрүүчүлөр келип кызык болуп атканын айтып өтпөдүңүзбү? Мындан ары дагы ушул уланталы деген пландарыңыз барбы? Дагы кайсы өлкөлөрдү кошсок деген максаттарыңыздар бар? Негизи биз Кыргызстанда бул кабыл алуучу тарап болгондон кийин биз ар бир элдин маданиятын кабыл алганга даярбыз. Анткени бизге кызык, биздин элге дагы кызык болуш керек. Неге дегенде бизде дагы аябай чыгармачыл топтор көп. Башка элдин маданиятына кызыккан, ошол стиль, ошол багытта сүрөт тарткандар. Анан биздин оюбуз кайсыл эл келбесин, ошонун маданиятын биз Кыргызстанга калың элге уюштуруп берүүгө ар дайым даярбыз. Ушундай ойдо, ушундай максатта биз иш алып барып келебиз. Ал эми биздин Кыргызстандагы сүрөтчүлөрдүн эмгектерин ошол Кореяга алып барып, көргөзмө уюштуруп келүү боюнча дагы максаттар коюлуп атабы сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө? Бул менин ишимде негизи болгон жок, бирок Жок, мисалы биздин келген меймандар менен ушул тапта сүйлөшүүлөр мындан кийин, бул көргөзмөдөн кийин болушу мүмкүн. Неге дегенде азыр бул көргөзмөнүн ичинде бизден 2 сүрөтчү кошо өзүнүн иштерин көргөзмөгө алып кетчү. Көргөзмөгө коюшту. Бул Жумабек Базарбаев менен Ильяс байке. Ушулар ушул корей стилинде жактырып, ага чейин да Кореяга барып 3 жыл окуп келген сүрөтчүлөр бар. Ошол себептен биз ойлойбуз, мындай обратный контакт деп коет, ошондой да болушу мүмкүн. Ал эми астыбызда турган сүрөттөр жөнүндө айтып берсе, кандай боектор менен тартылган, эмне деп аталат? 여기 앞에 있는 조상과에 대한 어떤 기술로 그거 그리는 건지 설명할 수 있나요? 차콜, 목탄, 나무를 태워서 나오는 목탄, 네. 그리고 콘테를 이용해서 그리는데 이것을 더 이제 밀도를 높이기 위해서 찰필이라는 걸 사용해요. 살살 문질러서 쓰는 종이 마련한 거. 그래서 밀도를 올리고 일단은 이렇게 이제 사진과 같이 재현하는데 첫 번째 목적이 있고 차후에는 더 발전을 시켜서 그 내면 세계까지 담아낼 수 있는 초상화 작가로 성장하는데 목적이 있고. Бул жерде турган астында турган адамдардын сүрөттөрүн тартуу үчүн уголь кара эме угольдун көмүрдөн алынган ошондой атайын материал бар дейт, ошо кара түстү бере турган. Анан атайын ошо бул кагазга түшүрүлө турган өздөрүнүн эме калемсап, ошолор аркылуу тартылат дейт. Эми бул кагаздарда өзгөчөлүктөр бар дейт, чтобы жайылып кетпеш үчүн. Сүрөттү тартканда дагы мындай сүрөткө тартып койгон, мындай камераларга окшоп тартып койгондой эмес, ичиндеги дүйнөсүн, адамдын ичиндеги оюн да билдире турган кылып, адамдар ошо кабыл алганга жеңил кылып тартабыз дейт. Ушул өнөр Кореяда кандай бааланат экен дегиле бул эмгектер? 한국의 이런 그림들, 작품들 어떻게 평가를 줬는지 한국에서 처음 시작할 때는 많이 반기질 않았어요. 반개? 이렇게 환영하지 않았어요. 그런데 이것이 여가를 있는 사람들이 손쉽게 그릴 수 있고 아주 쉬운 과목이거든요. 그래서 지금은 굉장히 한 20년 동안 많은 발전을 해왔어요, 이 분야가. Бул иш-чараны биз жаңы баштаганда көп жакшы кабыл алышпаган дейт. Элдерчи мындай кандай жакшы кабыл албаган дейт. Бирок акыркы 20 жылдан бери мындай убактысы көп адамдар оңой тарта турганда, адамды дагы өнүктүрө турган жол, ушундай оңой жол үчүн 20 жылдан бери аябай көп эме кабыл алып жатат дейт. Көп интерес, кызыккандар элдер көп дейт. Ал эми сокулукка атайын ушул көркөм сүрөт өнөрүн өнүктүрүү боюнча, окутуу боюнча борбор ачылат деп биз жогоруда берүүбүздүн жүрүшүндө айтып өтпөдүкпү? Бул ой эмнеден улам пайда болду? Кимдер окутат экен? Кимдер ошол багыт берет экен? Ошол жөнүндө сурап берсеңиз мүмкүн болсо.
아까 전에 그 소콜록 센터 열리겠다고 하셨는데 거기서 누가 가르칠 건지 어떤 목적으로 하는 건지 가르치자가 қандай болот экенин 그 누구 도움으로 받은 건지 예를 들면 돈을 관련하는 분야가 스콜록 센터에서는 유료로 가르치는 게 있고 이제 무료로 하는 게 있고 일반인들이 그러니까 평생 교육으로 하는 거는 이제 무료로 할 것이고 유료로 하는 것은 자격이라는 게 있기 때문에 한국에서도 이거 한국실용미술협회에서 자격증을 1급과 2급의 자격증을 주는데 그 자격에 대한 교육은 별도의 유료로 진행을 될 것이라고. 근데 누구가 가르칠 거예요? 여기 지금 강사가 화가가 지금 올 계시다고. 거예요? 한국에서 와 있지. 와 있어요. 네네. бұл жақта борбордың ашылған мақсаты жөнөкөй адамдар мисалы үчүн бул эми сүрөт тартуу өмүр бою үйрөнүп ала тургандай жаш курагына карабай турган үчүн эгер жөн эле өзүм үчүн үйрөнөм дегендерге бекер үйрөтүлөт. эки жолу бар: бекер, анан акча. 저희 한국실용미술협회에서 정식으로 교육을 완벽히 받아서 이 추상화 자격증을 보유하신 선생님이 여기 지금 계시는 거라고 얘기해 주시고요. 강사. 네. анан эгерде мен ушул как более углублен специалист болгум келет, ушул сүрөт боюнча адис болгум келет деген адамдар болсо, алар эми платный жол менен окута турган программабыз бар дейт. Аларга үйрөткөндөн кийин сертификат берилет дейт. Ал эки түрү бар сертификаттын. Экинчи сертификатты алыш үчүн бул жерден алса болот дейт. Анан дагы ошол сертификатты ошол адистигин дагы улантуу үчүн Кореядан дагы биринчи уровеньди алып келиш керек дейт. Анан уже специалист катары ошол жерде өзү деле үйрөтүп. Бияктан кимдер окутат экен? Кыргызстандыктагы сүрөтчүлөр окутат бекен же сырттан келген гана ошол? Азыр ошол суроого Кореядан уже представительдер келиптир. Бул жерде окутуучулар бар экен. Кореялыктар окутат. Ошол ассоциациянын мүчөлөрү келип окутат. 여기 현재 사람이 아니고 한국에서 오신 분이 여기 Кореядан келип, 그분 бул жерде 작품이 уже 세 번째 있는 거라고 알려줘. бул жерде ошо тартылган үчүнчү турган сүрөттүн ээси ошол бул жерде окута турган мугалим. Кореядан келген. 있죠? 지금 나오는 거. 이게 그분 작품이라고 강사 작품이라고. ушул азыркы биздин окутуучулардын иштери. эмгектери мына ушундай сүрөттөрдү тартам дегендер дегеле ушул багытка кызыккандар болсо анда кайрылса баягы жардам берет экен, көмөк көрсөтөт экен да. 그래서 이렇게 하고 싶은 사람들이 찾아오면은 도와드리곤 이제 여기서 좀 그렇게 하실 거예요. 그렇게 해서 보급을 시키려고 저희가 이제 첫 제가 발을 디디는 조금만 더 보충 설명을 하자면은 한국실용미술협회에는 소셜 미션이 있어요. 꿈이 있대 꿈을 완성하지 못한 사람들이나 빈부격차가 심하잖아요, 한국은. 그래서 이제 유료로 배우기가 힘든 사람들을 교육을 통해서 이분들이 사회에서 정착할 수 있게 수입을 벌어들일 수 있게 도와주는 역할이 한국실용미술협회 설립의 목적이에요. 네. Bu организацияның мақсаты мурун мисал үчүн ошондой мечта кыялдары сүрөт тартам деп кыялданган адамдар болсо ошо акча төлөп өздөрү окушуп алса максатына жетсе болот. Бирок социальный миссиясы бар дейт өзүнүнчү. Статусы ылдый мисал үчүн колунан келбеген адамдар бар, колунда жок адамдар бар дейт. Акча төлөп окуй албаган адамдар үчүн бекер окутула турган центрлерибиз бар дейт. Ал жерден өздөрү ошол искусствону үйрөнүп, анан кийин эмгектер тартып, биз даже аларды сатып акча таап, өзүнүн ордун тапканга да жардам беребиз дейт. Чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маданият Тарых тил каналындагы сүрөттөр сүйлөп берүүбүздүн түз эфирдеги кезектеги чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин темабыз Корея сүрөттөрү Кыргызстанда деп аталат. Студиябызда болсо атайын Кореядан келген сүрөт өнөрүнүн өкүлдөрү жана уюштуруучулары, котормочу бар. Жалпы кыргыз элибизге жана студиябыздын меймандарына жагымдуу маанай тартуулоо максатында азыр музыкалык тынууга кезек берсек.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маданият тарых телеканалында сүрөттөр сүйлөп берүүбүздү көрүп жатасыздар. Маалымат катары айтып өтсөк, Эмен багында 14 апрелден 23 апрелге чейин Кореядан келген сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. Мына ошол көргөзмөгө эмгектерин алып келген Кореядан келген биздин меймандарыбыз студиябызда мейманда, конокто. Эми жогоруда мына музыкалык тыныгуудан кыргыздын маданиятынын туу чокусу болгон байыркы аспаптарынын бири болгон комуздун күүсүн укпадыкпы? Комуз жөнүндө маалыматтар бар бекен? Деги эле кыргыздын маданиятын мурда кандай элестетишчү экен? 지금 보시다시피 그 광고에서 kirgizi 악기를 보셨잖아요. 거기에 대한 뭐 어떤 설명을 할 수 있고 또 kirgizi 그런 문화에 대한 정보가 알고 있는지 또 어떻게 받아들이는지 여기 오셔서 키르기즈 악기의 음색을 들으면 마음이 편안해지면서 그 청량함이 우리에게 주는 것은 행복감을 준다. комуздун үнүн укканда бактуу болобуз дейт, бактуу ошондой эме чувстволор болот дейт. Адамды аябай свободный кылып, мындай удобство кандай айтсак, Кыял өзүнчө кыялданууга жетелей турган. жакшы аябай успокоить эте турган эме үндөр чыгат дейт. Жагат аябай уккан. Ал эми ошол эле музыкалык тыныгууда биз Ысык көл жергесин көрдүк. Деги эле Кыргызстандын кайсыл жерлерин билет экен? Баардыгы биринчи жолу Кыргызстанга келип атышыптырбы? 키르기즈스탄 지금 이스콜도 보셨잖아요. 호수. 그래서 갔다 오시는 건지 아니면 여기를 처음 와서 아직 안 가보셨는지. 이제 처음 아직 와서 아직은 못 가봤는데요. 이따 이제 오후에 요 간다. 행사가 끝나면 바로 이제 출발할 예정이라 기대가 굉장히 크고요. 요 전에 이제 가까운 산장을 갔다 왔는데 그 경관만으로도 너무 아름다워서 아직도 가슴이 설렐 정도라고 느껴지네요. 산에 갔다 오시는 예, 산. 이름을 기억하세요? 집기사 전통 요리하는데. 네네네. Кыргызстанга биринчи жолу келгенибиз үчүн Ысык көлгө бүгүн ушул кечке сапар алайлы деп жатабыз дейт. Анан аябай көп укканыбыз үчүн надеемся деп жакшы барып келебиз деп айтабыз дейт. Бирок буга чейин Супара эме Бишкектин этно комплекстерге барып тоого чыгып келдик дейт. Аябай бизге жакты дейт. Көп эме алдык дейт. Айтсаңыз, Канат мырза. Көп алдык дейт. Мына ушундай көз карашта болуп аткан меймандарыбыздын кызыкканы эмнеде болуп атат? Көбүнчө кайсыл багыттагы суроолорду берип атышат? Кандай эмнебизге кызыгып атышат кыргыз маданиятынан? Биздин маданиятыбыз дагы аябай бай болгондуктан булардын да суроолору биздин жасалга колдонмо өнөрүнө, бози жасалгаларына, биздин жаратылышка кызыгат. Анан бизде дагы азыр ушул сүрөт жагынан да биздики күчтүү аябай. Ошолорду сурап, биздин сүрөтчүлөр менен жолугуп, биздин маданият ичинен мындай өткөндө эле ошол этно комплекске барып, аябай таң калуу менен карап, өзлөрүнө аябай мындай кызыгып атышты да биздин маданиятка. Ошол себептен сөйлөйбүз, аябай эле жактуу деп. Анткени биз колдон келишинче көп биздин жакшы өзүбүздүн жакшы тараптарыбызды көрсөткөнгө аракет кылып атабыз. Мына биздин студиябызга алынып келинген эмгектерден тышкары дагы көргөзмөдө кандай эмгектер бар? Бул эмгектерде Кайсыл багытка көбүрөөк басым жасалган? Көбүнчө ушу графика, портрет стилинде басым жасашыптыр. Көп иштери ошол портрет, графика стилинде сүрөттөр, ар бир адамдардын, инсандар, бири-бирине окшош болгон адамдарды, анын арасында биздин дагы кыргыз элинен да эрте эле даярданып, биздин кыргыз элинин бир адамды өзүнчө тандап, ошон бир кагазга түшүрүп эрте эле даярдап келишти да, ошо өз жеринен. Белгилүү инсандардан кимдер бар экен? Белгилүү инсандар бар бекен же жөн гана кыргыздын жарандардын сүрөттөрү экен?
жөнөкөй эле жарандардын сүрөттөрүн чагылдырып беришкен бар. Анан биздин жетекчинин дагы сүрөтүн булар эрте эле ошол Кореядан тартып келиштир. Ал да бизге чоң ачылыш болду. Анан буларга бул көргөзмө кошулуп биздин дагы ошол стилде тарткан жана жогору айтып өткөндөй Жумабек Базарбаев, Замир Илипов агайыбыз ошол биздин жаратылыш ошол гуаш менен кагаз үстүнө түшүрүлгөн стилдеги сүрөттөрүн коюшту да. Мен жалпысы менен бизде 72 сүрөт бар. Аны көргөзмөдө коюлуп турат. Ошону барып элге көрүп кетсе болот. Буга чейин дагы бизде башка элдердин маданият жумалыгы өтүп келбеди беле Канат мырзанын. Бул жолку сүрөт көргөзмөнүн өзгөчөлүгү эмнеде болуп атат? Бул көргөзмөнүн кандай десем өзгөчөлүгү биринчиден бул бизге келген меймандар башка элдин маданияты эң биринчиден алганда, анан булар дагы ушул графика стилинде аябай жакшы жетишкендиктери бар. Анткени булар ушул маданиятында ушул кагазга түшүрүү өнөрү аябай жалпысынан таралган. Ошол себептен биздин сүрөтчүлөрдүн арасында кызыгуулар көп. Андан тышкары бул маданий маареке ушул нерсеге кызыккан адамдын баары эле бизге келип өзгөчөлүктөрүн байкап атышат. Стилистика жагынан анан негизи баягы бөтөн эле болгондон кийин өзүнчө айырмачылыгын байкагандар көп да. Эми студиябыздын меймандарына, тагыраак айтканда Кореядан келген өкүлдөргө сурап жатсак, бул көргөзмө кандай таасирлерди калтырып атыптыр? 이 전시회 덕분에 어떤 느낌을 지금 여기에 나누고 있는지, 여기 우리 사람들이 이 전시회 동으로 뭘 받은 건지 아시는지 뭘 받을 수 있는지, 받을 수 있는지 이 전시를 통해서. 아무래도 키르키즈 현지 사람들은 이분들이 여기 왜 이 전시를 할 건지 생전 보지 못했던 작품들이 여기 와 있는지 많이 궁금할 것 같아요. 근데 일단은 이것을 한번 갖고 옴으로써 여기에서 선보임으로써 이 앞으로의 상당히 큰 기대감을 갖고 있죠, 저희들은. 그래서 전시 교류와 저희들이 갖고 있는 사회적인 그런 가치 비전을 공유할 수 있을 때 의미가 상당히 크죠. 그래서 저희들은 여기 온 자체만 해도 굉장히 큰 영광이에요. 영광이고 그리고 일단 번역을 해볼게요. Кыргызстандын элдери бул биздин көргөзмөгө келип алган таасири аябай чоң болду окшойт дейт, потому что биз өзгөчөлүктөр көп эле байкалды. Мурун мисалы үчүн Кореянын ошо маданиятын чагылдырган мындай көргөзмө биринчи болуп аткан үчүн көп эле жакшы таасирде калды деп ойлойбуз дейт. Бирок биздин келгенибиздин максаты дагы башка дагы Кыргызстан менен Кореянын маданиятын байланышын дагы күчөтүп өнүктүргөнгө аракет кылабыз дейт. Анан биздин келгенибиз үчүн өзү деле бир чоң бакыт болду деп ойлойбуз дейт. Анткени көп маданиятты алып келдик, биз дагы ошол аркылуу байланыш кыла турган эме надеемся. Үмүтүбүз чоң деген пикир экен да. Юнук Жин мырза эми бул жакта Кыргызстанда жашайт экен да, демек өкүл болуп калып атса. 그러면 윤 사장님은 여기에 현재 여기 계속 계실 건지 아니면 여기 국민으로 영원히 살아야지. 좋은데. 그 얘기를 하셔야지. 너무 좋아서 이곳에 계속 상주하면서 여기 키르키즈인으로 살 거예요. Мага Кыргызстан аябай жакты дейт. Мен кыргызстандык болгум келет дейт. Калып ушул жерде өмүрүмдү өткөчө жашагым келет дейт. Канча убакытка чейин болот экен эми? Мисалы ушул долбоор менен иштеп калып атпайбы? 앞으로 그 예정이 어떤 기간으로 하는 건지 여기 프로젝트가 소쿠룩에 있는 프로젝트가 평생교육으로 모든 사람들이 예술과 재능을 겸해서 생활 속의 용품으로 변화시키는 그 시간까지 가르치면서 같이 연구하면서 또한
자기들이 가지고 있을 수 있는 기술을 네. 관광객들의 이런 상품을 만들어서 파는 것까지. 네. 그 시간 제한이 있어요? 아, 시간 아니, 제한은 계속 없지. 하는 거죠. 평생 교육이라는 Так, 평생 교육이니까. Бұл өмір бойы оқып ала тұрған оқу болған үшін бізде мындай уақыттың ограничениясы жоқ дейді. Дайыма ушул шектөөсү жоқ. Біз дайыма ушул жерде болобуз дейт. Элдерди карапайым калкты көбүнчө дейт. Кызыккан адамдарды өздөрү ушул иш аркылуу ордун тапканга аракет кылып окутабыз дейт. Биздин эмебиз чоң дейт, максатыбыз алдыга койгон. ийгиликтерди каалайбыз деги эле ушул көркөм сүрөт өнөрүн арттыруу боюнча жасап жаткан иштерине биз дагы. 이 미술협회 그런 전시회를 하시고 있어서 너무 다시 또 앞으로도 그런 너무 성공 더 많이 받고 행운을 바란대요. 감사합니다. 대단히 감사합니다. 좋아요, 정말 Эми айтсаңыз Канат мырза, мына бизде сокулук атайын көркөм сүрөт өнөрүн өнүктүрүү боюнча бул багытта окуу борборун ачабыз деген жакшы бир максаттарды коюп атышкан турбайбы биздин меймандарчы. Анан бизде болсо атайын билим берилет бул багытта, мамлекет тарабынан адистештирилген күбөлүктөр берилет, мыкты адистер сабак берет дегендей. Бул кыска аралыкта окутуу даярдоо курсунун мындайча айтканда зарылчылыгы бар беле бизде? Мааниси кандай деп ойлойсуз? Жеке сиздин өзүңүз баягы музейдин кызматкери, көркөм сүрөт өнөрүнүн өкүлү катары пикириңизди билдирсеңиз. 그런 자격 биздин ой боюнча бул проект көпкөлө уланса бул да өзүнчө бир пайдасын алып келет деген үмүтүбүз бар. Неге дегенде ар бир жакшы доордо ар кандай замандын ар кандай элдин ошол аралашуусунун негизинде жакшы нерселер чыгып келген. Биз да ойлойбуз, бул Корея өлкөнүн маданиятын бизге алып келүү, биздин элге жайгалдыруу максатында, мындай үйрөтүү максатында көздөп, анан биздикилер ошол өнөрдү өздөштүрүп алса, кийин биздики менен айкалыштырып, мындай жакшы мындай чыгармачылык иштер жаралат деген үмүтүбүз бар. Болот албетте. 평생교육이 뿌리는 데 있어서는 국경이 사실은 상관이 없죠. 한국에서는 이 시스템을 갖고 왔으니까 미래의 키르기즈스탄도 분명히 저희들처럼 이런 시스템을 운영하게 될 것이라고 생각하고 왔다. 그렇기 때문에 이 처음 시작하는 이 교류에 대단한 저희들은 많은 기대를 걸고 있다. 네. Биздин кол өнөрчүлүктү эми баягыда айтпады эле өмүр бою үйрөнсө болот, жаш эмеге жок депчи, жаш чектөө жок деп. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттин мисалы үчүн политика боюнча эч эмеси жок дейт. Бизде каалаган адам келип окутуп, каалаган адам өзү ою каалоосу эле болсо келип үйрөнүп кетет. Бирок биздин алып келген ошо искусствонун ошо ар кандай тармактарын, особенностторун, өзгөчөлүктөрүн жакшы үйрөнүп алса болот дейт. Ал эми тил маселеси кандай болот экен? 그런데 котормочулар 언어 그거 문제가 어떻게 하는지, 통역 그런 거가 있는지. 통역도 있고 통역도 쓰기도 하고 우리가 또 키르기즈 언어도 배워야 되고 우리도 배우고 가르치기도 하고. Кыргыз 교류 그것조차도. Bu dil biz үчүн чоң мындай проблема эмес дейт. Көйгөй эмес. Эми өзүбүз ошол окутуучулар өздөрү кореялык представительдер өздөрү кыргызча үйрөнөлү деп атабыз дейт. Биз дагы үйрөнүп, биз дагы кыргыздарга үйрөтүп дейт корея тилин. Ортодо ошондой байланышты жүрсөк жакшы. Абдан жакшы экен, бул маданий алака, маданий байланыш сөзсүз түрдө жакшы гана ийгиликтерди, жакшы гана көз караштарды жаратат эмеспи? Биздин маданиятыбыз жагып турбу дээрлик бүтүндөй? 문화 교류라는 것은 원래 너무 좋은 комуздун үнүнөн баштап ошол эле жаратылыш. 이런 일을 하니까 너무 앞으로도 큰 행운이 기다리고 있는 것을 바란다고. 또 키르기즈스탄의 문화에 대해서 그 어떻게 생각하시는 건지 얘기를. 키르기즈 문화가 우리에게 주는 것은 한국적 문화보다 좀 이색적이면서 깊은 뿌리로 들어갔을 때는 우리와 같은 문화예요. 한국과 같은 형제고 친구고 그 문화 속에서 우리는
과거에 한국의 문화를 배울 수 있고 또 현대적으로 우리가 나가서 지금 현대적으로 약간 발전된 이 예술을 보지만 그 밑바닥에 있는 거는 키르기즈나 한국이나 동일한 문화거든요. биринчи байкаганда кичине өзгөчөлүктөр бар дейт эми маданияттын, бирок глубоко, если дагы тереңирээк байкап көргөндө Корея менен Кыргызстан бир туугандай эле, окшош жактары аябай көп дейт. Биз бул жака келип биздин мурунку тарыхыбызды чагылышын көрө алабыз дейт. Аябай окшош жактары көп дейт. Анда мына ушул дос катары, бир тууган катары билебиз дейт. Мына ушул студиябыздын меймандарына жана жалпы телекөрүүчүлөргө арнап азыр дагы бир музыкалык тынууга кезек берсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер мына ушул берүүбүзгө түз эфирде пикириңиздерди дагы суроолорду дагы берсеңиздер болот. Экрандын алдында жазылып турган телефон номерлары аркылуу. Музыка демекчи, Кыргызстан кайсыл аспаптары жөнүндө маалыматтар бар экен? Киргизи 그런 악기나 그런 거에 대해서 뭔가 아시는 건지, 좀 아까 코모스 같은 경우 그런 것도 다른 부분을 알고 있는지 물어보는 건데. 깊은 내용은 저희가 몰라도 음악이라는 그 음률에 관하여서 서로 비슷한 음률을 사용하고 있는 것을 많이 보면서 같은 감성을 가지고 있다는 걸 느껴요. 저희가 이제 여기 전시 일정 때문에 맞아 지금 일주일이 조금 넘게 있었는데 단체로 이제 움직이다 보니까 이제 버스에 대절을 해서 일행들이 지금 같이 움직이고 있는데 거기서 항상 기자분이 여기 지금 현대 음악을 틀어주시거든요. 네네. 근데 지금 저희 가요보다도 더 좋을 정도로 금방 흡수가 되고 네. 거기에 나는 비트나 이런 것들이 저희랑 너무 정서가 잘 맞는 것 같아서 여기서 그 음악을 사갈 생각이에요. 네. азыр эми маданият ушу аспаптар баардык үн тилди бөлбөгөн үчүн баардыгыбыз жакшы эми ал түшүнсө болот дейт любой баардык адамдар эле. Бирок бул жак айтканы, биз баардыгыбыз ушул иш чараны кылып жүргөндө чоң автобуста бирге жүрөбүз дейт баардык. Анан ошол жерде айдоочу койгон музыка ушу биздин кыргызстандык музыкалар экен, аябай биз угуп жактырдык дейт, кореялык музыканы. Эми ошол дисктерин сатып алып кетели деп атабыз дейт. Аябай жактым музыкасы. 그리고 그 정서라는 것, 문화라는 것이 그림이나 음악에뿐만 아니라 재래시장, 그리고 저기 더 큰 센터 이런 곳에서도 볼 수 있고, 그래서 저희들은 하루에 한 번 이상은 거의 그 저 재래시장을 가서 구경을 하고 사기도 하고. 재래시장? 재래시장 옛날. 옛날. 그래서 바지도 사고 옷도 사고. Маданиятты бир гана сүрөттөр аркылуу эмес дейт, музыка аркылуу эмес, даже мурунку биз жашоо аркылуу билсек болот дейт, кандай маданияты кандай экен. Биз дейт бир күн этно товарларын этно буюмдарды саткан базарга барып көрдүк дейт. Анан шымдарын кийип көрдүк дейт, кийимдерин кийип көрүп көп эмелерди алдык дейт. Ошо сувенирлерди көп барып алдык, ошо маданияттын билиши үчүн дейт. Мына ушул чет өлкөдөн келген студиябыздын меймандарына арнап анда дагы бир музыкалык тынууга кезек берели.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маданият Тарых телеканалынан аспапчы кыргыз элинин таланттуу кыздарынын бири Залина Касымованын чертүүсүндөгү кылгыяктын коштоосундагы сезим ыргактарына күбө болдуңуздар. Эми биздин Кореядан келген меймандарыбыз кыргыздын музыкасы жакты өзгөчө деп баса белгилешпедиби? Бул биздин жогоруда уккан музыкада жагып турбу? Кандай таасир калтырыптыр? Ушундай сурап кетсек. 보시는 음악에 대한 느낌이 어떠시냐고. 아까 음악이 너무 마음에 들었다고 하시는 거라서. 지금 잠깐 들었는데 이게 지금 고전여기 음악인가요? 네네, 여기. 저는 근데 지금 처음 들었는데도 고전 음악 같은 느낌 안 들고 지금 현대에 맞는 여기 자체 음악처럼 너무 익숙하고 좋았다고 얘기해 주시고. ошо кылгыяк башкача аспап экенин түшүндүм дейт, бирок укканда аябай азыркы таптагы подходящий азыркы тапка ылайыктуу аябай жагымдуу музыка экен дейт. Жагымдуу. Рахмат. Эми биздин болсо бүгүнкү темабызды дагы жыйынтыктоочу мезгил келди. Бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келе жатат. Сизден баштайлы, Канат мырза. Бул көргөзмө саат канчадан канчага чейин уланып атат? Көрөм дегендер болсо кайсыл учурга барса болот? Маалымат берип өтсөңүз, деги эле ушул Корей элинин сүрөттөрүнүн көргөзмөсү тууралуу. Бул көргөзмө Дубой парк атындагы сүрөт галереясында 2-нчи күндөн баштап 14-нөн баштап 23-үнө чейин уланат. Саат 10дон кечки 5ке чейин ошол дарекке барып ушул сүрөттөр менен ушул маданият, Корея элинин маданияты менен таанышып өтсө болот. Андан айтып өтсөк да биздин мындан тышкары дагы бизде маданий мекеме болгондон кийин бизде көргөзмөлөр көп уюштурганга аракет кылып атабыз. Анан көрүүчүлөргө биз ар дайым ачыкпыз. Эртең менен саат 10дон 5ке чейин каалоочулар баары келе берсе биздер эшик ачык. Абдан жакшы. Эми студиябыздын меймандарына кезек берели. Теманы жыйынтыктап берсе, деги эле мындан арда Кыргызстан менен кызматташууга даяр бекен, кандай көз карашта калды? Жана бул сүрөт көргөзмөдөн эмне кандай жыйынтыктарды күтүп атышыптыр? 지금 전시회 어떻게 진행하고 있는지, 앞으로도 그런 문화 교류에 대한 생각이 나오는지, 키르기즈스탄과 문화 교류를 할 그런 예정인지. 일단 행정적으로나 전시회를 할 수 있게 도와주신 많은 분들이 계셔서 첫 테이핑은 잘했어요. 그런데 이제 지금부터는 현지에서 그림을 그리는 사람들, 화가들이 저희들한테 이방인이잖아요. 저희들한테 더 적극적으로 다가와 주셨으면은 한국에서 그리고 키르기즈스탄에서 저희가 초대하고 또 초대받기도 해서 앞으로 계속 유지되기를 바랍니다. Биринчи биз ошол бизге уюштуруп берген уюштуруучуларга, бардык уюштуруучуларга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз дейт. Көргөзмө аябай жакшы өтүп атат. Анан дагы биз көргөзмө аркылуу Кыргызстандын ошо кол өнөрчүлөр менен, сүрөтчүлөр менен тааныштык дейт. Эгерде дагы алдыда кое турган биздин проекттерибиз абдан чоң дейт. Биз Кудай буйруса, биз дагы Кореяга кыргызстандык художниктердин көргөзмөсүн уюштуруп бере ала турган кылып, же биз дагы бул эми биринчи эле кадам болгон үчүн дагы чоң ийгиликтерди үмүт кылабыз дейт. Биз дагы чакырып ошондой катышуу карым катнашты чыңдоого. Чвехи чоң сиздин дагы жыйынтыктоочу сөзүңүздү каалайм. 결과 말씀을 하실 수 있는지. 느낌감. 네, 느낌감. 저희가 기대를 하고 키르기즈 이 전시회에 왔는데 결과는 제가 생각할 때는 제가 기대한 것 이상으로 더 좋았다고 생각을 하고요. 너무나 많은 관심을 보여주셨고 저희 그림들을 봤을 때 생소하다고 이렇게 거부감을 느끼시는 게 아니라 너무나 호기심을 갖고 많은 관심을 보여주셔서 앞으로도 이런 더 교류가 활발하게 형성이 돼서 좀 더 서로 가까워지고 알아가는 그런 발전적인 관계가 될 거라고 믿습니다. Биз ойлогондон дагы аябай көп таасир алдык дейт. Кыргызстандыктар биздин өнөрүбүздү коркуп эме кылбастан аябай жакшы көңүл менен кабыл алган үчүн дагы
жакшы үмүттөрүбүз чоң дейт. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз, ийгиликтерди каалайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Маданият тарых телеканалында сүрөттөр сүйлөт берүүбүздүн кезектеги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушуну менен биз бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Кайрадан кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта калыңыздар.